инфаркт менен келген. Инфаркт миокарда подъемности пониженной стенки каралып, коронарка жасатылган. Коронаркадан кийин ошол 99,9% жагылатылган артериясын таркабыз. Ошол жерге инстентти койгонбуз. Бул бейтап жакында эле жүрөгүнө жабык операция жасатты. Көп жыл бою жүрөгү ооруп, кыйналып жүргөн. Бүгүн өзүн жакшы сезип, кубанып турат. Анткени буга чейин дем алуусу кыйындап, дарыгерлерге оор абалда келген. Бул өзүбүздүн Баткенге ачылганы өтө жакшы болду. Алгачкы жолу менен мен операция болдум өзүм менен. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Жакшы операциядан чыктым. Мурда Баткенде жок эле да. Ошко, Бишкекке барып жүрүшкөн элдер. Өзүм тяжелый келдим эле, өзү кече. Бүгүн менен жакшы болду. Операциядан чыктым. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жүрөктүн кан тамырларына стенд коюп, жабык операция жасаган дарыгерлер Орусияда окуп, ошол жактан тажрыйба топтоп келген. Айтымдарында Баткен шаарындагы жаңы ачылган ооруканада түрдүү операцияларды жасоо үчүн бардык керектүү медициналык жабдыктар жетиштүү. Мындан ары жергиликтүү эл алыска барбай, Баткенде дарыланып, ден соолугун айыктырса болот дешет ак калачандар. Биздин биринчи операциябыз бул мүмкүнчүлүк болуп калды. Баткен шаарында алгачкы болуп бизде эле аппаратурабыз бар. Бул көргөн ангиограф аппараты. Бул быйыл коюлуп установка болуп эң жаңы аппарат. Бул аппарат менен биз ошо рентген, под рентгеном колундагы кан тамыры менен кирип барып жүрөккө операция жасалат. Андан сырткары мээге операциялар жасалат, буттагы кан тамырларга жана гинекологический операциялар дагы жасайбыз. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын Баткендеги клиникасында жүрөктөн сырткары башка органдарга да операциялар жасалууда. Ошондой эле оорукана томография, УЗИ сыяктуу заманбап медициналык аппараттар менен камсыздалып, дартты аныктоочу лабораториясы бар. Азыркы учурда бизде биздин врачтар Бишкектен келип иштегендер бар. Анан Москвадан бүтүп келгендер бар, Новосибирскден бүтүп келгендер бар. Ар кандай тармактагы адистер азыр иштеп жатат. Пациенттерибиз амбулатор жана стационардык биздин пациенттер көбөйүп калды. Элдер уже биздин сапаттуу медициналык жардам көрсөткөнүбүздү билип уже азыр элдердин саны көп. Белгилеп өтсөк, Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын клиникасы Баткен шаарына өлкө башчысынын демилгеси менен курулган. Анткени буга чейин аймактагы саламаттыкты сактоо тармагы начар болуп, элди түйшөлтүп келген. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.